Барыңыздарга салам, биздин Ар юрист юридикалык компаниясынын YouTube катталуучулары. Биздин конокто бүгүн биздин кардарыбыз Нурумар. Жакында эле выдворениясы отмена болуп, ийгиликтүү. Бул жерде бизге келип отурат. Нурумар, салам. Биздин подписчиктер менен саламдашып койсоң болот. Ассаламу алейкум. Биз Москва шаарында жүргөн мекендештер. Салам. Өзүң ошол выдворение кандай болуп калды? Бардык мындай полноценно айтып берсең болот да биздин катталуучуларга. Кандай болуп выдворение болуп калдың? Ким чечип берди? Кандай болду? Мен ушул жылдын 12-февралында выдворение болгом. Выдворение регистрациям базадан чыкпай калган. Текшерип келгенде. Текшерип келгенде ал 12-февралда сотум болуп, соттон чыгып, уже жалоба жазганы юрист издей баштадым. Анан Instagram аркылуу Ар юрист компаниясын таптым Instagramдан. Бул жака консультацияга жазылып, келип, маалымат алып, алган күнү эле сразу договор түздүм компания менен. Жалобаны жаздык. Через 6 айдан кийин, 6-7 айдан кийин мен сотум болду. Кечээ 5 сентябрда сотум болгон. Сотто ушул Владислав мен ушул ишиме жардам берди. Выдворенияны отмен кылдык. Штраф менен кутулдуңарбы же кандай болду? Жок. Полностью отмена болду. Без штрафта төлөгөн жокпуз, эч нерсе болгон жок. Жөн отмен болду. Башында сенде толук түрдө ишеним болду беле, ошол отмена болот деген же сомнение болду беле? Негизи сомнение менен келген бул жака. Мындай көңүлү жок эле иштен чыгып эле мындай кеп барып. Болсо болду, болбосо болду, болбосо жок деп эле. Бул жакта маалыматты алгандан кийин боло кичине мындай ишеним пайда болду да. Анан жаздык, 6-7 айдан кийин сотум болду. Утуп алдык. Жакшы. Өзүң негизи бир жерде эмгектенесиң, э? Договор бар. Мен өзүм Москвага 2018-жылы келгем. Мен 6 жылдан бери өзүм официально жумушта иштейм. Кайсыл жерде, эгер? Балаклавский проспектте, спортивный комплексте. Спортивный комплекс. Бардыгы официально? Полностью, да, официально 6 жылдан бери ошол бир жерде иштейм. Официально полностью. Буга чейин ушундай бир учурлар болду беле? Полиция кызматкерлери кармап, кандайдыр бир проблемалар болду? Ооба, былтыркы өткөн жылды 13-сентябрында дагы 5000 штраф алгам. Тоже базадан чыкпай калган. Ошол базадан чыкпай 5000 штраф алдым. Кайра бир жылга жетпей эле дагы кармалдым. Турсам ошондой эле 5000 базадан чыкпай эле. Уже экинчисинде мен выдворение болдум да. Арадан где-то 4 ай өткөндөн кийин кармалып атам. Понятно. Өзүң ушул жерде Москвада багы максатың кандай? Кандай иштеп, не кылайын деген ойлоруң бар? Максат чоң буюрса бул жактан. Айтсак көп болуп кетет го. Көп болуп кетет. Негизи любой эле мигрант бул жерге кыргыздар келгенде Москвага баягы кандайдыр бир максат менен келет да. Иштеш, кредит жабыш, ипотека балким, да, еще что-то, возможно, карьеру построить, да? Вот у тебя примерно какая вот отрасль? Да, у меня большой, короче. Көппү? Да, көп менде. Понятно. Ошондо сен 2000 канчанчы жылы выдворение болдум дедің, чуть не забыла. 2000 ушул эле жылдын 12-февралында болдум. Всё. Метродон кармашты да? Жок, менин көчөдөн эле кармаган. Каяктан? Көчөдөн эле. Жумуштан кайткан убакта. Менин даже ППС эмес, ДПСниктер кармаган да. ДПСниктер кармады эле, көчөдөн кетип баратсаң эле. Это же они же вообще машиной занимаются. Вот я не знаю. Они остановили. Захотели, да? Да. Токтотту, регистрация деди. Аны мен уверенно эле бергем да, мен ошол эле, короче, 8-февралда кармады мени. Мен 5-февралда продление кылган болчумун да. Ошол продление кылган базадан чыкпай болуп. Уверенно эле бергем да, базада бар деп элечи. Негизи мындай айтышат го, полициянын чыгарда ДПСниктердин да баягы правасы бар депчи текшергенге. Бирок мындай көп учурда көргөн эмесмин да, чтоб алар текшерген деген. Сен ошондой учурга кабыл болуп калпсың да? Ооба, азыр көп эле айтып атат негизи, ДПСниктер текшерип атат деп эле. Поэтому мекендештер эгер ДПСниктер көрсөңүздөр дагы машинаңар жок болсо дагы по-любому надо остерегаться, да, если документы не те, не так, понятно. Ушол кызык болду, ДПСниктер калмаган. Понятно, так. Какая-то была причина, чтобы тебя остановили ДПСники? Ты как-то по-другому себя вел, может, или... Нет. Там просто балдар турушкан. Толпа? Жок, уже тосуп алып текшерип атышкан да, ДПСниктерчи.
бир 3-4 бала турган да. Тоже кыргыз, өзбек. Анан мен деле уже бара бергем да, мен ойлодум аны текшерип атабы деп, может ДТП бир нерсе болду окшойт депчи. Мен уже жетип калганда мен да тосту да. Ошо документ утпайбы. Уйрун эле бергем. Понятно. Сотко өзүң катыштың да? Могул обжалование жазгандан кийинки сотко ооба. Бизде 2 жолу сот болду. Кандай болду? 29 август күнү сот болгон. Биринчи сот ошол 29 августка коюлган. Ал күнү бардык. Бизди 5 сентябрга жылдырып койду да судья кайрачы. Анан бир нерседен сомнение кылды окшойт. Анан кайра ошол 5 сентябрь күнү 2 сотко тең өзүм катыштым. Адвокат экөөбүз барып 5 сентябрь күнү да катыштым. 5 сентябрь күнү отмен кылды, полный. Кандай өттү сот процессинде? Кандай өтөт экен? Биринчи жолу катыштың да? Ооба, негизи жакшы эле өттү го дейм, билбейм. Адвокат мындай сени коргогон сөздөрү кандай болду? Жакшы. Өтө жогорку деңгээлде болду адвокаттын сүйлөгөнү. Негизи мен сүйлөгөн деле жокмун, просто судья менен тамашалашты, ошол эле болду. Башка мен эч нерседен эле сүйлөгөн жокмун. Даже менен. Ооба, менден сураган деле жок да, уже адвокат киргенде адвокат сүйлөдү туруп. Уже болдун ар жагын түшүндү окшойт өзү. Иштин баары адвокаттык болду да, ошондой сөздүн баардыгы. Жакшы, анда куттуктайбыз. Рахмат силерге. Жакшы болгон турбайбы? Все тогда. Ошол кимде Москва шаарында жүргөн биздин мекендештер кимде ушундай юридикалык жардам керек болгон болсо, ушу мен силерге ушу Ариюрис компаниясын сунуштайм. Ушу келип проблемаңар чечсеңиздер болот. Рахмат ушуларга. Ушулар бар экен. Ушулар себепчи болуп удварениянын жокко чыкты. Класс.